Саламатсыздарбы? Менин атым Сайыкбаева Гүлнара Сайыкбаевна. Мен муниципалдык ишканаларды өнүктүрүү боюнча улуттук экспертмин. Бүгүн муниципалдык ишкана түзүү видео тренинги аркылуу мен сиздердин муниципалдык ишкананы түзүүнүн жана өнүктүрүүнүн курамдык аспекттери менен тааныштырам. Бул тренинг жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик органдардын жана башка аудиториянын потенциалын жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Муниципалдык ишкананы түзүүнүн максаты калкты көрөктөлөрдүн канааттандыруу, жашоону камсыздоо системаларынын кызматтарын көрсөтүү, муниципалдык мүлктү рационалдуу пайдалануу, жергиликтүү өз алдынча бийлик органдарынын ыйгарым укуктарынын алкагында ишкананын ишкердик менен алектенүүсү, муниципалдык ишкана кызмат көрсөтүү жеке сектор үчүн коммерциялык жактан жагымдуу болбогон учурда, ошондой эле коомдук кызматтарды көрсөтүү зарыл болгондо түзүлөт. Муниципалдык ишкана бул чарбалык жүргүзүү укугунда негизделген юридикалык жак. Жергиликтүү кеңештин макулдугу менен түзүлөт. Муниципалдык ишкананын аткаруу органы уюмдаштыруучу тарабынан дайындалган директор болуп саналат. Муниципалдык ишкананын уюмдаштыруучусу анын жетекчисинин атынан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы болуп саналат. Шаардын мэри жана айыл өкмөттүн башчысы. Чарба жүргүзүү укугунда негизделген ишкананын фирмалык аталышы, ал муниципалдык ишкана болуп саналаарына карата көрсөтмөнү камтышы керек. Мүлк жана пайда уюмдаштыруучунун менчиги болуп саналат жана ишкердик ишин жүргүзүү үчүн бул ишканага бекитилип берилет. Тарифтик системада негизделген муниципалдык ишканал көрсөткөн коомдук кызмат көрсөтүүлөр. Калктуу пункттарда муниципалдык жолдордун иштөөсүн камсыздоо, парктардын, спорттук курулмаларын жана эс алуу орундарынын иштөөсүн камсыздоо, коомдук пайдалануудагы жерлерди абаттоо жана жашыландыруу, муниципалдык менчикти башкаруу, жалпы пайдалануудагы жерлерди жарыктандыруу уюштуруу. Бул кызмат көрсөтүүлөрдүн калькуляциялоо жалпы мамлекеттик жана локалдуу ченемдик укуктук актылардын жана ченемдердин негизинде жүргүзүлөт. Муниципалдык ишкананы түзүүнүн эки бөлүккө бөлүү туура болот. Ченемдик укуктук жана уюмдаштыруу. Алар өз ара байланыштуу. Ченемдик укуктук бөлүк бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана мыйзам алдындагы актылары. Уюмдаштыруу бөлүгү бул укуктук жана юридикалык аспекттер. Муниципалдык ишкананы уюмдаштырууда төмөндө берилген ченемдик укуктук актыларды таянуу керек. Юридикалык жактарды, филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бизге муниципалдык ишкана уюмдаштыруу боюнча ченемдерди изилдөө мүмкүнчүлүгүн берет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы өндүрүүгө ыйгарым укуктук кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрү жөнүндө. Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы муниципалдык мүлктү сарамжалдуу жана натыйжалуу башкаруу жана аны ажыратуунун түрлөрү жөнүндө. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы өндүрүлгөн кызмат көрсөтүүнүн финансылык категориялары жөнүндө. Тагыраак айтканда, бул кызматтар акылуу же акысыз. Кыргыз Республикасынын бюджет кодекси өндүрүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоо, булактары финансылык иш кагаздарын жүргүзүү жөнүндө. Кыргыз Республикасынын жарандык кодекси өндүрүүчүнүн жана керектөөчүнүн ортосундагы жарандык жана укуктук мамилелерди чагылдырат. Кыргыз Республикасынын турак жай кодекси коммуналдык товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрү, ченемдөө жана баа түзүү тартиби жөнүндө. Кыргыз Республикасынын жер кодекси муниципалдык жерлерди пайдалануу принциптери жөнүндө. Кыргыз Республикасынын салык кодекси жергиликтүү жана мамлекеттик салыктар жана аларды колдонуу эрежелери жөнүндө. Тармактык мыйзамдар, мыйзам алдындагы актылар бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлчүлүк жана аткаруу органдарынын чечимдери.
Уюмдаштыруу бөлүгү. Муниципалдык ишкана уюмдаштырууда төмөндөгү иш-аракет алгоритмин сактоо керек. Көрсөтүлүүчү кызматтарды жүгүртүү боюнча эсептер менен экономикалык негиздемени даярдоо керек. Кызмат көрсөтүүнүн жобосу. Бул тиешелүү аймактагы локалдуу ченемдик акты. Башкача айтканда, бул документ ал кабыл алынган аймакта гана легитимдүү. Муниципалдык мүлктү берүү жөнүндө келишим көрсөтүлө турган кызматтын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен иштелип чыгат. Муниципалдык ишкананын директорунун кызматтык нускамаларын, муниципалитеттин өзгөчөлүктөрүн, коопсуздук техникаларын жана эмгек мыйзамдарынын башка талаптарын эске алуу менен иштеп чыгуу керек. Муниципалдык ишкана түзүүнүн негиздеме маалымкаты бул жогорудагы көрсөтүлгөн документтердин үзүндүсүн камтыган локалдуу ченемдик акты. Айыл өкмөтү башчысы же мэр муниципалдык ишкананы түзүү жөнүндө сунушту негиздеме маалымкат түрүндө жергиликтүү кеңештин депутаттарын сессиясына киргизет. Андан ары жергиликтүү кеңеш сессиясынын чечими менен айыл өкмөт башчысына же мэрге муниципалдык ишкананы түзүүгө макулдугун берет. Жергиликтүү кеңештин чечими мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин муниципалитеттин башчысы муниципалдык ишкана түзүү жөнүндө буйрук чыгарат. Ал төмөндөгүдөй түрдө жол жобоштолурулат. Биринчиси, муниципалдык ишкананын аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде. Экинчиси, муниципалдык ишкананын жайгашкан орду. Үчүнчү, паспорттук дайындарын көрсөтүү менен муниципалдык ишкананын директорун дайындоо. Төртүнчү, муниципалдык ишкананы түзгөн юридикалык жактын толук аталышы, юридикалык дареги, каттоо дайындары, уюмдаштыруучунун даректери. Маанилүү нерсе, муниципалдык ишкананы түзүү жөнүндө буйрукта өзүнчө абзац менен анда көрсөтүлгөн маалыматтар, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн берилген документтерде камтылган маалыматтар туура экени сөзсүз тастыкталат. Муниципалдык ишкананы түзүү жөнүндө буйрукка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчиси кол коет жана бар болгон учурда юридикалык жактын бөөрү менен бекемделет. Андан ары айыл өкмөт башчысы же мэр муниципалдык ишкананын уставын иштеп чыгат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бекитүү жөнүндө буйрук чыгарат. Муниципалдык ишкананын уставын кантип туура жол жоболоштуруу керектигин өзүнчө көрсөткүм келет. Мына менин практикамдагы айрым мисалдар. Юридикалык жакты филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык муниципалдык ишкананын уставы каттоочу органга, юстиция министрлигине берүүгө жатпайт. Андан кийин муниципалитет башчысы Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында муниципалдык ишкананы уюмдаштыруу үчүн документтердин пакетин даярдайт. Биринчиси, өкмөт бекиткен форма боюнча каттоо арызы областтык юстиция органы берет жана документтерди берүүдө жеринде толтурулат. Экинчиси, муниципалдык ишкананы уюмдаштырууда макулдук берүү жөнүндө жергиликтүү кеңештин депутаттарынын чечими, түп нускасы. Үчүнчү, муниципалдык ишкананы түзүү жөнүндө айыл өкмөт башчысынын же мэрдин буйругу, түп нускасы. Белгилөө кетчү нерсе Бишкек жана Ош шаарында токтом жана тискеме. Муниципалдык ишкананын уставын бекитүү жөнүндө айыл өкмөт башчысынын же мэрдин буйругу, түп нускасы. Бешинчиси, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн жергиликтүү жааматтын уставынын көчүрмөсү. Алтынчы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн юридикалык жакты каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү. Жергиликтүү өз алдынча органы же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчисинин жана муниципалдык ишкананын директорунун өздүгүн күбөлөндүрүлгөн документтин көчүрмөсү. 8. Муниципалдык ишкананын директоруна берилген айыл округунун башчысы же мэр ага арыз экенин атынан чыгууга ыйгарым укугун бергендиги жөнүндө ишеним каты.
Эгерде муниципалитет башчысы каттоону өзү өткөрсө, ишеним кат талап кылынбайт. Юридикалык жакты муниципалдык ишкананын мамлекеттик каттоону өткөрүү үчүн төлөө жөнүндөгү дүмүрчөк. Арызды кабыл алган күндөн тартып юстиция органы белгиленген мөөнөттө милдеттүү. Биринчи, тизмектин болушун жана так эместигин жоктугун же юридикалык жакты мамлекеттик каттоо үчүн керектүү документтерди камтылган маалыматтагы шайкеш эместигин текшерүү. Экинчиси, тиешелүү буйрук чыгаруу жана салык органдарына, статистика органдарына жана социалдык фондго кабарлоо. Мамлекеттик реестрге мамлекеттик каттоо жөнүндө маалыматты киргизүү. Үчүнчү, мамлекеттик жана расмий тилдеги толук аталышын, каттоо номерин, мамлекеттик каттоо датасын жана юридикалык дарегин көрсөтүү менен мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгүн берүү. Берилген каттоо документтеринин бирден нускасы камтыган юридикалык жактын каттоо ишин жол-жоболоштуруу жана аны юстиция органдарынын архивине берүү. Муниципалдык ишкана өз ишин тиешелүү буйрук чыгарылгандан кийин баштай турган, ошондой эле муниципалдык ишкананын мамлекеттик каттоочу органга керектүү документтердин тизмегин берген күндөн тартып 3 жумуш күн ичинде жүргүзүлө турганын билүү маанилүү. Каттоо күбөлүгүн алгандан кийин муниципалдык ишкананын директору өзүнүн милдеттерин аткарууга, башкача айтканда өндүрүштү башкарууга киришет. Башкарууну 3 категорияга бөлүү максатында ылайыктуу болот. Укуктук бөлүк, экономикалык бөлүк, финансылык бөлүк. Бул бөлүктөрдүн ар бири жалпысынан ишкананы башкарууда өтө маанилүү. Муниципалдык ишкананы башкаруу айыл өкмөт башчысы же мэр дайындаган директор тарабынан жүргүзүлөт. Муниципалдык ишкананын директорунун укуктарын жана милдеттери ишкананын уставы менен белгиленет. Мында директордун укуктарын жана милдеттерин муниципалитеттин башчысы иштеп чыгарын билебиз. Ушинтип, укуктук бөлүк эмгек, товардык материалдык, өндүрүштүк жана акча ресурстарын бөлүү менен кызмат көрсөтүүлөрдү андан ары башкаруу үчүн документтерди иштеп чыгууну түшүндүрөт. Мындай документтер төмөндөгүдөй аталат. Эмгек акы боюнча жобо, эмгектик катышуу коэффициенттери жөнүндө жобо, сыйлоо жөнүндө жобо, социалдык өнөктөштүк жөнүндө жобо, кызматкерлерге зыяндуу эмгек шарттары үчүн кошумча үстөк акылар жана кошумча төлөмдөр жөнүндө жобо, иштеген жылдары жөнүндө жобо, өзгөчө эмгек шарттарын эске алуу менен эмгек тартиби жана башкалар. Муниципалдык ишкананын регламентин, сөзсүз кызмат көрсөтүү эрежелерин же жоболорун негизинде иштеп чыгуу керек. Экономикалык бөлүк эмгек, товардык материалдык, өндүрүштүк жана акча ресурстарын бөлүү менен кызмат көрсөтүүлөрдү андан ары башкаруу үчүн нормативдерди иштеп чыгууну түшүндүрөт. Ишкананын өндүрүштүк ишин экономикалык негизделген нормативдерин иштеп чыгуу, штаттык бирдикке, бул эсептик чоңдук жана кызмат көрсөтүү убактысынын бирдигине карата өндүрүштүк жүктөмөлөргө жараша эсептеле турганын белгилей кетүү керек. Муниципалдык ишкана өндүргөн товарлардын, иштерин, кызмат көрсөтүүлөрдүн ассортиментин калькуляциялоо жана тарифтөө. Муниципалдык мүлктү, эмгек ресурстарын, товардык материалдык баалуулуктарын пайдалануу боюнча экономикалык эсеп. Кызматкерлердин өндүрүштүк аткарган жумуш көлөмүнө ылайык эмгек акыны эсептөө. Муниципалдык ишкананын кирешелер жана чыгарышалар планы, контролерлор үчүн кирешелер планы, кызмат көрсөтүүнү өндүрүү планы, муниципалдык ишкананын өндүрүштүк программасы. Муниципалдык ишкананын кирешелеринин жана чыгарышаларынын сметасы, жыйынтыкка багытталган бюджет, кызмат көрсөтүүнүн өздүк наркы эсептөө, пландуу, өндүрүштүк иш жүзүндөгү. Финансылык бөлүк берилген өндүрүштүк пландардын негизинде финансылык отчеттуулук эл аралык стандартына ылайык ишти түшүндүрөт. Бул финансылык отчеттуулук эл аралык стандартына ылайык акча каражаттарды өзүнчө эсепке алуу,
акча каражаттарын максаттуу сарптоо. Финансылык бөлүк берилген өндүрүштүк пландардын негизинде финансылык отчеттуулугун эл аралык стандартына ылайык ишти түшүндүрөт. Бул финансылык отчеттуулугун эл аралык стандартына ылайык акча каражаттарын өзүнчө эсепке алуу, акча каражаттардын максаттуу сарптоо, бухгалтердик эсепти жүргүзүү, кирешелер жана чыгашалар планын, контролерлор үчүн кирешелер планын, кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүү планын жүргүзүү, финансылык чарбалык ишти жана ишкана боюнча акча каражаттарын кыймылын талдоо, кызмат көрсөтүүлөрдүн өздүк наркын сактоо. Буларды сөзсүз түрдө билишиңиздер керек. Ишканалардын өндүрүштүк ишин бардык локалдуу ченемдерди, баалоолор, товардык материалдык баалуулуктардын, чыгымдардын жана эмгек ресурстарын пайдалануунун ички ченемдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бекитилет. Коомдук кызмат көрсөтүүлөрдүн калькуляциялары жана тарифтери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бекитилген нормативдердин негизинде муниципалдык ишкана тарабынан бекитилет. Топтоо, түзүү ченемдерди жана катуу тиричилик калдыктарын ташып чыгаруу боюнча тарифтер жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет. Суу керектүү ченемдери жана ичүүчү сууну сатуу боюнча тарифтер жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бүгүнкү маалымат пайдалуу болду жана муниципалдык ишкана түзүүдө сиздерге жардам берет деп үмүттөнөм. Эгерде кошумча суроолор пайда болсо, төмөндөгү көрсөтүлгөн почтага же телефондор аркылуу байланышсаңыздар болот.